аялыңардычы жаным дейсиңби, каным дейсиң, алтыным дейсиңби, машалла. Оозуңардан дайыма жакшы сөз чыгсын. Энеңди гана алып жүк дегенди көрсө. Ушу катын тажатты дебенди. Унуткула. Чөтөсөр, бул нерсе унутуп эле салыш керек. Бул дүйнө дайыма айтам, бул дүйнө мындай камчынын сабына кармайсың го, ушунчалык эле да. Ушунчалык эле. Юсуф Тавасли деген чоң бир аалым өткөн. Аябай сонун китептер, укмуш китептер бар да. Ухо, машалла. Анын китебин окуп отурсаң рахат ала бересиң да мындай. Мен биринчи ошо кишинин китебин окуганда мындай эме болгом да, шилекейим алып кеткен да. Эмне үчүн анткени себеп ал айтат да мындай дейт. Адамдар бул дүйнөнүн кадырын билишпейт дейт. Силер эмнеге деп сурайсыңар дейт. Анткени адамдар качан бул дүйнөдө бирөөнгө мамиле куруп туруп, бирөөнүн жүрөгүн алса, жашоо рахат болот. Ал эми эгерде бирөөнүн көңүлү отурган болсо, жашоо тозок болуп кетет. Эгерде жашоонун кадырын билиңер келсе, жашоодо бактылуу болуңар келсе, анда субханалла, эмнекен көңүлдөрдү алгыла, жакшы мамиле кылгыла деген экен. Эми айта турган сөз көп, бирок субханалла айтайын деген жигиттер, мусулмандар, бир туугандар, машалла. Мына бияктан кетип атканда жүрөгүңөрдү жумшартып кеткиле. Үйгө барганда, машалла, өзгөрүп эле баргыла.